Мындай вариант көп чыкпайт. И батыс сатылат тугандар. Бул жагы филармония тарапка жакын, бул жагы Баят базарына жакын жерден 150 квадрат метр болгон үй 78 000 долларга сатылат. Коросунда дагы 80 квадраттай швейный цехи да бар. Центральный канализация, природный газ, 3 фазалуу электр энергиясы бар. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Үйгө баруу үчүн сиздер Манас көчөсү жана Васильева көчөнүн кесилишинен тугандар бир аз батышка жүрөсүздөр дагы Кызылкийский көчөдөн оңго бурулсаңыздар сатылуучу үй жайгашкан. Анан мына ушул жерден тугандар бир аз эле жүрөсүздөр, Жибек жолу филармонияга бат эле барсаңыздар болот. Анан бери карай келип атканыңыздарда могу куттун үйлөрүнө дагы ориентир алсаңыздар болот тугандар. Негизинен местоположение жакшы, центриге жакын аралыкта жайгашкан. Мынакей тугандар сатылуучу объектке жетип келип калдык. Бул жагынан Васильева менен кирсеңиздер болот. Бул жагынан жана айткандай Шербаков менен кирсеңиздер болот. Район, мынакей кошуналар. Негизги көчөнө мындай түпүк көчөгө киресиздер, ашыкча машина жүрбөйт, балдарыңыздар эле көчөгө кенен кирип чыгып ойной алат экен. Так, бул жерде 150 квадрат метр болгон ушундай 2 этаж үй, короосунда швейный цехи дагы бар тугандар. Анан участогдун аянты 2,5 соток экен, чек арасында бул жактан ары жакка чейин. Жана участок келгенден кийин бир аз Г формасында ары карай дагы чоңоет. Природный газ, центральный канализация бар экен, 3 фазалуу электр энергиясы, суу бар. Жакын жерде тугандар мектеп, бала-бакча, Боталива парк, бул жагы Манас көчөсүнөн чыксаңыздар, филармония тарапка деле бат эле барсаңыздар болот. Центрге жакын площадь тарапка деле бат эле машинаңыз менен барсаңыздар болот. Короосуна киребиз, мынакей бул жерде 150 квадрат метр болгон 2 этаж үй, жана айткандай электричество 3 фаза. Короодо швейный цех бар, кенен электр энергиясы менен иштеген оборудованияларды колдонсоңуздар болот тугандар. Үй кирпичтен, газ, газовый отопление тугандар, теплый полдорго чейин. Кире бериште негизи кирүүчү эшик, бул жактан дагы бир могу эшик менен кирип чыга аласыздар. Мына бул тарабынан ушундай кенен дагы бош жери, стяжка болгон. И бул жакта швейный цехи тугандар. Азыр андай ички тарабын көргөзөм, сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул тараптагы иштен кирип көргөзөйүн. Анан айта кетчү нерсе тугандар, үйдүн каптал жагына полный дренажный система орнотулуптур. Сырыйт болбостугу үчүн. Аны келгенде дагы өзүңүздөр эсинен толук сурап билсеңиздер болот. Кире бериш прихожка, бул жакта кир жуган машинанын орду, газовый котел тугандар. Анан бул жакта болсо кухнясы, кухонный мебелдер, газовый плита, раковиналардын суулары чыгарылган. Биринчи этаж полный теплый пол плюс отоплениянын батареялары дагы бар экен. Бул жакта ушундай бир бөлмөсү, бул жактан пластик терезелер, көрүп турасыздар, жакшынакай ремонт. Андан кийин дагы бул жерде ушундай бөлмөсү. Бери карай жүрсөк, экинчи этажга кеткен тепкичтери тугандар караңыздар. Жана ошондой эле сиздер мой эшик менен дагы кирип чыга аласыздар бул тараптан. Мынакей. Бул тараптан да кирип чыксаңыздар болот, бул жактан короого чыккан жер. Анан бул тарап болсо биринчи этаждагы общий санузел экен тугандар. Сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Чыкканда эле ушундай жай, бул жерде балдар сабак даярдаган жер экен. Бул жакта болсо чоң зал, батыш тараптан, түндүк тараптан терезеси, отоплениянын батареялары. Бул жактан район, көчө тараптар көрүнүп турат. Мынакей тугандар, бул жагында дагы бир спальный бөлмө жайгашып, түштүк тарабынан күнгөй бетинен терезеси орнотулган. Эч кандай ортомчок түзмө-түз элер менен байланышасыздар, керек документтери полный бар экен тугандар. Цех болсо 11,5 жети экен узун туурасы тугандар. Бул кошунага чейин дагы аралык, бул тарапка чейин да аралык болуп, киребиз, киргенде ушундай үтүк кылган жайы, упаковка кылган жайы, отоплениянын котелу да бар экен. Бул жакта жылуу экен, паровой отопление. Анан бул жакта мындай тиккен жери, кийим тиккен жери. Бул жакта болсо закройный стол дейт беле, мына. Ары жактан дагы бир эшик сыртка чыкканга. Могу жерде эле мондай склад, анча-мынча швейный машиналер деле бар экен тугандар. Баасы тугандар 78 000 доллар сурап атыптыр, дагы содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсин номери 0999 69 69 92, экинчи номер 0550 99 77 37.